шатыктуу муунду тарбиялоо үчүн бүгүн аракет көрүү керек. Конституциялык сотунун судьялары баш мыйзамдын мааниси тууралуу студенттерге лекция окууда. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы болгон Конституция күнү белгиленерине саналуу гана күндөр калды. Буга байланыштуу өлкөнүн Конституциялык сотунун судьялары менен адистери жер-жерлерге барып, мамлекеттин баш мыйзамынын маани мазмуну, турмуштагы орду боюнча лекцияларды окушууда. Аны Отурлай Конституциялык соттун төрагасы Эмил Өскөнбаев өзү дагы Бишкектеги эл аралык Ала-Тоо университетине барып, студенттер менен ачык маек курду. Государственные интересы превыше всего. Мамлекеттик түзүлүштүн бүтүндөй архитектурасын көзөмөлдөп, укуктук жактан жөнгө салып турган Конституциялык соттун төрагасы өзү келип, студенттер менен ачык маек курганы күтүүсүз жаңылык болду. Мен өзүм азыр отуруп, азыр суроо берип көрөйүн деп атам. Кимдер Конституциялык сотко катышкан, барып, кимдер таштаса болот. Жөнөкөй эле биздин калктар барып, жөнөкөй эл барып кантип тапшырат, соттор кантип тапшырат, же болбосо юридикалык билими бар адамдар кантип тапшырат деген суроону бергим келип атат. Эми элестетпейсизби, өзү эле бул Конституциялык соттун төрагасы келип атканы, бул иш-чаранын өтө эле бир серьезный, жогорку деңгээлде уюштурулуп атканын көрсөтөт да. Өлкөнүн конституциясы кабыл алынганына саналуу күндөрдөн кийин 5 майда туура 30 жыл толот. Ушул аралыкта баш мыйзам 9 ирет өзгөрүүгө дуушар болгон. Албетте бул чоң жакшы самалык, себеби ошондой чоң баягы мамлекеттик жогорку статустагы, жогорку даражадагы адамдын түздөн түз студенттер менен баарлашканы студенттер үчүн дагы аябай жакшы, мен ойлойм, тажрыйба болот деп. Себеби бүт мамлекеттик система, башкаруу системасы, укуктук система, коомдук баягы түзүлүш системасы баардыгы конституциянын негизинде түзүлөт да. Ал эми ошол конституциянын негизинде баардык мыйзамдар кабыл алынат. Но ошол системанын ыраттуу жүрүшүндө жана конституциялык түзүлүштүн сакталып калышында эң чоң роль ойногон бул Кыргыз Республикасынын конституциялык соту болуп саналат. Доминирование идеологии коммунистической партии. Демек баш мыйзамга аяр мамиле кылып сактап, мыйзамдын үстөмдүгүн урматтоо ар бир адамдын милдети болушу керек. Конституциянын күнүнө карата биз жыл сайын, мына 10 жылдан ашып калды, Конституциялык сотто иштеген судьялар, аппараттын кызматкерлери ушул жогорку окуу жайларына барып лекция окуйбуз. Ушул жаңы өсүп келаткан муундар ошо туура жолго түштүн, туура ошол фундаменталдуу мындай ошол немелерин алсын депчи, тиги билим алсын депчи. Себеби мына бүгүн деле айтылып келгенде көп нерсени мен оюмча башкача түшүнө башташты. Бул эң негизгиси конституциянын ошол үстөмдүүлүгүн. Конституция канчалык биздин жашоого ошол мааниси бар. Ошол нерсени бул турмушка бул жөн эле немеде полкада жаткан документ болуп калбаш керек деген сөз. Мен айттым, конституцияны ишке иштетүү бул деген Конституциялык соттун эле иши эмес. Бул деген ар бирибиздин ишибиз. 30 жыл мурда Конституциянын кабыл алынышы эгемен Кыргызстандын тарыхындагы олуттуу жана орчундуу окуя болгон. Себеби дал ушул документ өлкөнүн көз карандысыздыгын күбөлөндүрүп, келечектеги өнүгүү жолун аныктаган. Андан тышкары Конституция адам укуктарынын жана эркиндигинин кол тийбестигин кепилдеген өлкөнүн эң улук жана эң башкы мыйзамы. Тариел Чуңгулов, Нуркамил Асанов, Ала-Тоо 24.